Мырза, бул деген коомдо жанакы ызы чуу, Ихсан жана башка деген ызы чууларга тиешелүүбү? Ооба, биз жана айткан жеке ошолордо жана исламский финансовый Бул кооператив. коммерческий компанияларга тиешелүүбү? Же Коммерческий. жалпы бирок мыйзамда фирменное наименование и место нахождения юрлица деп турат да? Жок, ошо бир аз экинчи окууда биз оңдоп кетебиз. Бул түздөн түз финансылык жанагындай пирамида түзгөн жана ошондой эле түздөн түз кооператив түзгөндөргө гана каршы болот. Башка кайсыр бир бизнеске же бир жакшы бир мындай магазин же эмне болбосун аларга эч кандай тиешеси жок. Бул болгону ушул жанагындай финансовый кооператив түзбөсүн деген неме. Экинчи окууда мен түшүндүм сизди, жана экинчи окууда бир аз формулировкасын өзгөртүп кетебиз. Минус менен сүйлөштүк, мына чогуу турат. Оңдоп түзүп кетебиз. Буга чейин туура эмес аталып калган компаниялар эмне болот? Аларды перерегистрациядан кантип өткөрөйүн деп атасыздар? Эми закон обратной силы не имеет, билесиз да. Биз аларга эчтеке дей албайбыз. Бирок жаңы ачылганга биз өбөлгө түзүп бербейбиз да. Буга чейин ачылгандардын баары бети ачылды. Буга чейин ачылгандардын баары алдаган алдады. Буга чейин ачылгандардын баардыгы мына азыр Бул коммерческий, Марлен мырза, кечиресиз. Бул только коммерческий организацияларгабы? Бул микрокредитный жанагындай финансовый пирамидалар менен жана кооператив түзгөндөргө гана. Анда ошондо микрокредитный МККлар жана финансовый уюмдарга деп жазасыздар, э? Ооба, экинчи окууда оңдоп коебуз. А то азыркы окууда анда бизде Иман Нуру деген фракциясына да тиешелүү болуп калат дейм да. Жок. Жок, экинчи окууда оңдоп кетебиз. Бул партияга же бир башка бир мекемеге тиешеси жок. Бул болгону ошол жана айткандай эле финансовый пирамиданы жана кооперативге тиешеси. Анда ошентип четко жазып коесуздар да? Сөзчүнүктү элди алдабаш керек. Ошондон чыгып атат да ызы чуулардан кийин. Бизге да каттар келген. Түшүндүм, колдойм. Рахмат. Рахмат.